2 килограмма гороха, 3 килограмма сахара. Жайыл районунун Карабалта шаарында ыйык Рамазан айынын алгачкы күндөрү калктан айырылуу катмары үчүн мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражатка социалдык азык-түлүк баштыктары даярдалган. Ал эми мамлекеттик материалдык резервтер фондунан ун менен кумшекер таркатылды. Негизинен Жайыл районунан 2740 адамга гуманитардык жардам бөлүнгөн. Бул гуманитардык жардам Карабалта шаарына 3 айыл өкмөттүн дачаларына бөлүнгөн. Карабалта шаарында 2712 муктаж болгон айырлуу ушу жарандарыбызга уже бүгүндөн баштап таркатып баштадык. Мунун себеби ушу биздин шаарыбызда ички миграция өтө көп, квартирада жашагандар өтө көп, дачаларыбыз бар. Ошон үчүн өзгөчө ушу Карабалта шаарын камтыганбыз. Бүгүн буюрса 2712 ушу миңдей ушу жарандарыбызга таркатып алсак, буюрса бир 2-3 күндө ушу таркатып бүтөбүз деген ойдобуз. Ошондой эле Чүй областынын Панфилов районунда мамлекеттик материалдык резервтер фондунан күнүмдүк керектелчү азыктар таратылды. Гуманитардык жардам көрсөтүүдө Кайыңды шаарынын мэриясынын социалдык маселелер боюнча адистери бүгүнкү күндө жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн тизмесин тактап берген. Буга чейин 243 адамга дагы жардам таратканбыз. Ар бир адамга бир мүшөк ундан. Андан кийин бүгүн дагы өкмөт тарабынан ошо мамлекеттик материалдык резервтен дагы жардам берип атат. Бул Кайыңда шаарынын тургундары 483 үй бүлөгө баарына продуктовый пакет берилип атат. Ошонун ичинде ун да бар, май да бар, кумшекер жана башка продуктылар бар. 800 сомго продуктовый пакет, 23 кило ун, 3 кило кумшекер. Бүгүн ушул Кайыңда шаарынын тургундарына таратыла баштады. Жергиликтүү тургундар ушундай кыйынчылык мезгилде мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан жардамга ыраазычылыктарын билдиришти. Бул иш-чара Орозо айынын алгачкы күнү ишке ашырылгандыгы элдин кубаттоосуна жана колдоосуна ээ болду. 4 балам бар. Ошол рахмат президентке, өкмөткө ошо гуманитардык жардам кылганына. Өкмөт тарабынан республиканын бардык аймактарына гуманитардык жардамдар көрсөтүлүп жатат. Жардамга муктаждардын тизмеси атайын түзүлгөн комиссия тарабынан аныкталууда. Жардам штабынын маалыматына ылайык республика боюнча 304.649 үй бүлөгө гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Маалыматка ылайык Чүй областында 57.440 үй бүлөгө жардам берилген. Жазгүл Арстанбекова, Автандил Бактыбеков, СТВ.